Senin mээңдин эң чоң душманы ким экенин билесиңби? Ал жалкоолук эмес. Ал көңүл ачуунун чексиз агымы. Бүгүн адамзат тарыхында биринчи жолу миллиондогон адамдардын көңүлү үчүн күрөш жүрүп жатат. Ар бир тиркеме, ар бир видео, ар бир билдирүү биздин убактыбыз үчүн атаандашат. Ал эми бул күрөштө билим көп учурда жеңилип жатат. Эгер билим адамды күчтүү кылса, эмне үчүн билим бүгүн популярдуу эмес? Көптөр мунун себебин жалкоолук деп ойлошот. Бирок маселе андан терең. Адамдын мээси оңой сыйлыкты жакшы көрөт. Бул биология. Кыска видео көрдүң, күлдүң, эмоция алдың, мээ сыйлык алды. Баары оңой, баары тез, баары даяр. Ал эми билим башкача иштейт. Ал убакыт талап кылат, концентрация талап кылат, сабырдуулук талап кылат. Ошондуктан мээ үчүн билим алуу кыска видеону көрүүдөн кыйыныраак. Бирок эң кызыгы мына ушунда. Кыйын болгон нерсе көбүнчө пайдалуу болот. Спорт кыйын, бирок пайдалуу. Окуу кыйын, бирок пайдалуу. Өнүгүү кыйын, бирок пайдалуу. Ал эми оңой болгон нерсе көп учурда убактылуу канааттануу гана берет. Бүгүн көңүл ачуу менен билим атаңдашып жатат жана көп учурда көңүл ачуу жеңип жатат. Бирок келечекти көңүл ачуу эмес, билим өзгөртөт. Ошондуктан суроом мындай: биз балдарыбызды ой жүгүртүүгө үйрөтүп жатабызбы? Же жөн гана көңүл ачуугабы? Бул биринчи мугалим. Коомдун келечеги билимден башталат. Эгер бул тема сизге кызыктуу болсо, лайк басып өз оюңузду комментарийге жазыңыз. Ал эми мындай чыгарылыштарды өткөрүп жибербөө үчүн каналга катталып коюңуз.